Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге өзгөчө идеядагы өзгөчө букет жасап бермекчибиз. Ал кандай десеңиз, анда бизге аны Айнус Кайым айтып берсин. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн биз кургатылган жемиштерден букет жасайбыз. Ал үчүн бизге таякчылар керек. Кургатылган өрүк, кара өрүк, инжир, апельсин, анан дагы өзүңөрдүн вкусуңарга карап, табитине карап, ар ким дагы кургатылган жемиштерди кошо берсе болот. Анда эмесе ишке киришели. Бизге эмнеден баштайбыз? Жардамдашасыңар. Мен кайсыны жасай берем? Ошмолорду бирден өткөрүп чыгасыңар. Азыркы учурда негизи кандай букеттерге суроо талап күч болуп аткан учуру? Азыр биринчиден необычный букеттерди жактырышат, потому что гүлдөр уже бунун деген дәрт жеткенден кийин кайра өз отуруп эле жеп койсо болот. В общем, практичный букет. Азырынча пока сухофруктылар еще элге жакшы тарай элек. В основном только фруктылардан заказ көбүрөөк болот. Ушундай букетти, ошо жемиштен жасалган букет жасоо үчүн негизи орточо эсеп менен канча убакыт кетет? Если жууп тазалаган где-то 1 саат. 1 сааттын ичинде даяр болот. Это уже от сложности зависит. Демек гүлдүн түрүнө жараша, Биз жетиштүү жемишти даярдап алдык энди. Сырканып турат, будет. Эми монтип чогултабыз. Гүлдү чогулта баштайбыз, Негизи ушул гүлдөрдүн түрлөрүн жасоо идеясын кайсыл жактан аласыз? Кээ бирде отуруп алып өзүм ойлонуп жасап көрөм. Кээ бирлерин интернеттен карап, фантазиямды кошуп, в основном фантазиямды кошуп эле. Жемиштерди атайын жармаштыргыч менен гүлдүн формасына келтирип алдык. Андан кийинки процесс бул кандай болот? Монтип жабыштырабыз. Демек, апельсинди тегеретесинен даярдап алган гүлдөрдү жармаштырабыз, Гүлдү даярдап алган соң тегеретесинен кара өрүктү тизип чыгабыз, Кооздугун арттыруу үчүн биз дагы монтип өрүктөрдү тизип чыгабыз. Гүлдүн формасын чыгарып алган соң жеңил процесси калды. Анда эмесе бул процесске биз дагы катышып көрөлү. Биздин букетибиз даяр болду. Кийинки процесс сыртын кооздоого киришебиз. Сыртын кооздоо үчүн букеттин сыртына биз кара түсү тандап алдык. Ушинтип биздин букетибиз уже даяр болду. Биздин өзгөчө идея менен жасалган букетибиз даяр болду. Сиздер дагы жемиштер менен үйүңүздөрдө букет жасап, жакындарыңыздарды кубандырсаңыздар болот. Тахмина Акенчебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.